Parlamenti тазалоону көрүп атасыздар. Парламентке дагы туура эмес адамдар шайланып келип калган. Мына ошол адамдарды тазалоо милдеттери жүрүп жатат. Мындан ары да жүрөт. Мындан ары мен акчам эле көп болсо, же болбосо таанышым эле көп болсо, же болбосо мамлекеттик кызмат иштеген чоң тууган уругум болсо эле мен парламентке шайланып келип калам деген үмүт болбош керек. Парламентке таза, мамлекетке берилгендик менен кызмат кыла турган, эл үчүн, журт үчүн жанын аябай ушул элге кызмат кылам дегендер гана келиш керек. Жөнөкөй адамдардын, жөнөкөй элдин арасынан чыккан мекенчилдерибиз келиш керек. Анан жалаң эле ушу коррупционерлердин ак инелери, туугандары келбеш керек. Келгендери мына тазалап атабыз, көрүп атасыздар. Мындан кийин дагы ушундай болот. Жыйынтыктарын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Парламенттен эле акыркы эле маалдарда 5-6 депутатыбыз парламенттен кетти. Көпчүлүгү өз ыктыяры менен кетти. Себеби биз аларга көрсөтүп атабыз. Өз ыктыяры менен кетүүгө мажбурлап көрсөтүп атабыз. Алардын туура эмес депутат экендигин, туура эмес шайлангандыгын алардын белгилеп атабыз. Ал эми кетпегендери болсо, же болбосо мыйзамды бузгандарына жоопко тартып атабыз. Мунун баардыгы мыйзамдын чегинде жүргүзүлүп атат.